Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, барыңыздар амансыздарбы? Келечек кооперативи Кыргызстан элини үй менен камсыз кылып келүүдө. Дагы бир биздин кардарыбыз мына бүгүн Ак Ордолу болуп турат. Ошо кардарыбыздан бир аз маалымат алсак. Саламатсызбы эже? Башында ушу келечек кооперативине үй алып беришине ишендиңиздер беле? Мен жалпы ишендим, кичине бирок жолдошум ишенген жок. Жолдошум Россияда болду да. Азыр үй алгандан кийин ишенип калды? Үй алгандан кийин ишен жок, бир ай калганда келип очередтердин жылып атканын көрүп, наоборот, азга жазып алыппын деп жалеть этти бул. Анан биз наоборот бияка чалып сурадык. Кичине кошсуп, эми көбөйтсөк болобу, эми сумманы десек, жок, уже очередиңиздер жакындап калды, болбосо башынан туруп каласыздар деди. Анан кой эми бир ай калды деп, ушул эле сумманы алдык да, жазылган эле суммабыз. Ошондо 6 ай плюс минус деп силерге убакыт берген болсо, ошондо силерге канчада убакыт келип калды? Ошондо бизге 4 ай 5 күндө. 4 ай 5 күндө убакыт келип калды. Ооба. Урматтуу достор, мына биз ушул бактылуу үй бүлөнүн жаңы алган Ак Ордосунда турабыз. Үйүңүздөр кут болсун. Ойноп күлүп, тойлор кылып жашаган насип кылсын. Эми дагы силерге суроо бере кетсек, башында 25%ын төлөдүздөр. Калганын ошол келечек кооператив берип акчасын төлөп берди. Эми азыр сиздер 10 жылга бөлүп төлөөгө алдыңыздар. Ошо 10 жылга бөлүп төлөөдө сиздер ошо 25 өзүңүздөр берген 25% акчаны эмес, ошо корпоратив жактан төлөнгөн акчаны бөлүп бересиңер деп ушундай болдубу? Ошо жөнүндө маалымат. 1,5 миллионго жазылганбыз да. Анан 25%ын төккөндө булар бизге 75% 1 миллион 125 миң болот. Ошону эле 10 жылга, то есть 120 айга бөлгөндө 9300 болот. Биздин основной сумма. Анан 9300го биз буларга кызмат акы катары 2000 кошкондо 11375 деп төлөйбүз. Ошо коркунучтар болбойт, азыр элдин оозунда жүрөт го, акчаны топтоп алып кетип калат экен, банкрот болсо үйсүз калат экенсин, аяк деген нерселер. Ошо консультацияларды мында сиз живой үй алган адам катары элге айта кетсеңиз кандай экен, эмнеке? Менде коркунуч болгон жок. Жак коркту башында айткандай, бирок андай коркунуч болгон жок. Мына көрүп турганыңыздай үй болуп отурасыз. Эми ошо сиздерге ошо үй ала элек, үй алам деп мечта кылып жүргөн биздин мекендештерге өзүңүздөрдүн кеңешиңер айта кетсеңиз, как эми силер уже неме калдыңыздар да? Стажды болуп калдыңыздар, үйлүү болуп калдыңыздар, уже бир тепкич үй ала электерден өтөдүсүздөр да, өзүңүздөрдүн бир советиңиздерди айта кетсеңиздер, Туура айтасыз. Биз ошо үй алайлы деп жүргөндөргө основной мына мигранттардын 90% үй алайлы деп жүрүшөт да. Биз дагы ошол жакта болуп, акчабыз чогулуп жүргөнбүз. Ошолорго айтат элем, убактыңыздарды өткөрбөй, ушул жака жазылып, үй алсаңыздар болот, ишеничтүү экен. Анан өзүңүздөр буга чейинки видеолорду деле көрүп атышса керек. 4 айдан 6 айга чейин плюс-минус деген менен көпчүлүгү 5 айга жетпейт да. Мен өзүм да көрүп жүрдүм да. Биздики деле ошондой болду. Ошон үчүн көп ойлонбой, убактыңыздар кетирбей, биз да көп убакыт кетирдик, кийин жалеть этип калдык. Жазылыңыздар, алыңыздар. Анан жанагы айтышып атпайбы, бул жакта бирөөлөрдүн эле акчасын чогултат экен да, берет экен да, 2000ден алып алат экен депчи. Ал өтө мындай туура эмес да менин оюм боюнча. Себеби алардын ал жердеги кызматы, кече биз үй алып атканда биз эч нерсе кылган жокпуз. Өздөрү эле жүгүрүп, бардыгын өздөрү бүтүрүп, документти өзүгө өткөрүп, жаныбызда до конца жаныбызда жүрүп, даяр документ берди колубузга. Ошол документ бизге өттү, өзүбүздүн атыбызга. Бул жака ареске койдук. Эми муну баягы 10 жылга созбой эле канча эртерээк берсең, ошончо азыраак алардын кызмат акысын берет экенсиң, ушундай экен. Ал жагы да эме. Канча ал жагынан да төксөң да элдерге. Көп сумма төксөң, мисалы 1 жылдыкын 1 төгөм десең, 2000 эле 1 айга эле кошуп бересиң, калганына 2000 кошуп бербейсиң. Ошону жакшы. Эми баягы 10 жыл ичинде башка пландар да болот да, бизде той болот, машина аласың, башка кыласың. Эми мында 10 жылга созуп узатпай, баягы болуп калганда, Кудайым берип калганда таш үзүп туруп да башка фонд иштерди кылса да боло берет экен да. Боло берет экен. Алдын төгүп туруп, каникул алса да болот экен. Ошол системалар дагы. Мына мен период 6 айдык бердим, 6 ай эс алам, мага тишпей келе десе болот экен да. Ушундай дагы жолдор бар. Мейли ама силерге ийгилик, ошо үйдө бактылуу болуп, тойлор өткөрүп жашаңыздар.
Gelecek Kooperatif'i ушундай үйгө muhtaç болгон үй-бүлөлөргө үй алып берүүгө даяр. Барыңыздар, кайрылыңыздар. Кудай буйруса сиздер эч кандай сомнение, эч кандай убакыт кетирмеңиздер. Мына азыркы үй-бүлө биздин таанышыбыз эмес, же келечектин бир тууган уругу эмес. Ошо Оштогу эле мигрант болуп жүргөн өзүбүздүн карапайым элибиз, агабыз, эжелерибиз мына үйлүү болуп отурат. Барыңыздар, үйлүү болушуңарды чын жүрөктөн каалайбыз. Рахмат барыңыздарга.